жаратылышка адамдын тийгизген таасири. Залкар таланттардын арасында өзгөчө жанып турган жылдыз сөз зергери Чыңгыз Айтматов. Айтматов атабыз дээрлик көпчүлүк чыгармаларында жаратылышка аяр мамиле жасообузду талап кылат. Алсак Ак кеме чыгармасында Орозкулдун өсүп турган, ажайып кооздукту түзүп турган карагайларды кыйышы, бугуларга кол салышы жаратылышка тескери мамиле жасагандыгы ачыктан ачык көрүнүп турат. Ушуну улай эле Ак кеме повестиндеги буг эне жомогунда жаратылыш адамдарды сактап калды. Ал эми адамдар жаратылышты сактадыбы деген суроо туулат. Өзү жаны бар болсо дагы буг эне кызы толготуп жаткан учурда 18 айрым мүйүзүнө бешик илип келет. Мүйүздү буг эне бешик алып келип силердин тунуңарга деп таштап кетет. Мына ошондон кийин мүйүздү буг эненин тукуму, буг уурусу уланат. Күндөрдүн бир күнүндө жылкысы Сан, коюу Түмөн, бугулук бир бай киши каза болот. Арадан жыл өтүп, аш болуп жаткан учурда атабыз мүйүздүү буг эненин тукумунан болчу. Эми ата тукумунун даңкын чыгаралы дешип, атасынын күмбөзүнө бугунун мүйүзүн белги кылып коюшат. Ошентип Ысык көлүнүн бугу маралдары кыргынга калат. Ошондо буг эне адамдардын арамдыгына нааразы болуп, Ала тоонун аскасынан Теңир тоонун чокусуна бир аттап, Ысык көл менен коштошуп, тукумун сактап калган экен. Өзү жаны бар болсо да ушундай чечимге барганына таң берем. Эми балдар, чыгарманын негизги сабагы силердин ата бабаңарды ким, кандайча сактап калганын түшүнгүлө. Чыгарманын максаты адам абийири, адеп ахлак темасынын көркөмдүгү болуп саналат. Эми жаш досторум, жаратылыш биздин байлыгыбыз, андыктан жаратылышты сактайлы жана коргойлу. Ата деген улуу сөз. Ата деген сөздүн ичинде кандай гана айбаттуулук, үй бүлөгө күч кубат бере турган таяныч, аска зоодой бекем ишенич камтылган. Айтматов аталардын асылдуулугун дээрлик көпчүлүк чыгармаларында камтыган. Атай кетсем, атадан калган туяган кемесинде Абалбектин атасы согушка кетип кайтпай калат. Абалбек атасын сагынып, куса болуп, кинодогу каарманды аталап кыйкырат. Бул учурду көргөн адамдын көзүнө жаш толбой койбойт. Ал эми Ак кеме повестиндеги Нургазы атасын күтүп, сагынып, күндө көл жээгине барып, Ак кемени дүрбүсү менен карап, аталап кыйкырат. Бул учурда дагы атанын атага болгон сагыныч абдан оор. Ойлонуп көрсөм, Чыңгыз Айтматов өзү деле атасыз чоңойгон экен. Анткени 1937 жылы атасы Төрөкул Айтматов репрессияга кеткен. Ошол учурда Чыңгыз атабыз болгону 9 жашта эле. Атанын мээримине зар болуп өскөн. Мына ушундай асыл ойлорун өзүнүн чыгармаларына көп берген. Ата үй бүлө башчысы, үй бүлөнүн жетекчиси. Аталарыбыз аман болсун, аталарыбызды сыйлайлы жана урматтайлы. Oğlum, kaklayın karaldı. Jolaman, oturçu. Su içesin balam. Kelçi. Meni tanıysın mı? Meni tanıysın mı? Men senin eneyimmin. Atını bilesin mi? Atın desteç balam, atın kim? Seni az roşan tıvataşan. Vuruk atın desteçi. Deyit olan yerini bilesin balam. Senin ne kılıçkan şordun? Yerde alsa bol boy bu. Mal mülkte alsa bol boy bu. Adamdan aklıysın alat degen şunduktu. Kim oylap da? Kimden malı bardı ki? O jaratkan. Eğer sen çın ele bar bolsun. Uşul şunduktu. Adamdın jaşosuna kançıp kirgizdin. Baba. Uğrumdu bilesin mi? Atandı bilesin mi? Atandın adı Dönön Bay. İşte kekesinden başta çağıttır ürettin atan emez beni. Peki uğrumdu bilesin mi? Senin uğrun Nayman balam. Men senin eneymin. Atandın adı Dönön Bay. Senin adın Jolaman balam. Jolaman senin adın balam. Begim neyini kalaysın? Aytçı. Bir yaka gelgenden burun ne oldu le sana balam? Balam, tilekimdir. Hiç alar ve hiç nesi de aytma. Men kayra gelem,